Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кыргызча китептерибизди алып, сабакка даярданабыз. Анда эмесе китебиңерде көктөм деген ыр менен таанышып тилибизди жаттыктырабыз. Жаз келди, гүлдөй жайнап, алма бак бүчүр байлап, жел жүрөт, булут калкып, күн күлөт, нуру жаркып, аскалар шиштей учту, кокколот жыпар жытту, жер жашыл, асман көк-көк, ар кайсыл гүлдөр ак көк. Анда эмесе балдар, силер бул ырды дагы өз алдыңарча көркөм окугула. Көнүн карайбыз. Жалаң сүйлөмдөрдөгү баяндаш сөздөрдүн синонимин тапкыла. Мисалы, окуучу саламдашты. Саламдашты деген сөздүн синоними учурашты болот. Синоним деп балдар, жазылышы ар башка, бирок бир маанини түшүндүргөн сөздөрдү айтабыз, Мына эмесе кийинки сүйлөмдөрдү карайбыз. Эжем жарыялады, маселе далилденди, мугалим кубанды, спортсмен белдешти, сабактар аяктады, атам сезди. 280 көнүгүү китебиңерде 137 бетте. Баяндаштарды катыштырып, жалаң сүйлөмдөрдү түзөбүз. Анда эмесе көнүгүүнүн биринчи сүйлөмүн карайбыз. Отурат деген баяндаш сөзгө жалаң сүйлөмгө мисал келтиребиз. Асан отурат. Мына ушул сыяктуу эле калган сүйлөмдөрдү дагы толуктап жалаң сүйлөм түзөбүз. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма төмөнкү класстердин жардамы менен жалаң сүйлөмдөрдү катыштырып текст түзөсүңөр. Чыңгыз деген класстер турат бул жерде. Мына ошол класстерди катыштырып текст түзөбүз. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта